Саламатсыздарбы, Нурос ТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Атамбаев мас абалында унаа айдап 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылдыбы? Ошто кайсы чиновниктен таекеси ижара акыны төлөбөй жатат? Матраимовдун текшерилип бүтпөгөн мүлкү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Экс-президент Алмазбек Атамбаев айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылды деген маалымат жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын расмий сайтында жайгаштырылды. Ага ылайык 2019 жылы 5 майда сот Ашырбеков Алмазбек Атамбаевди 238ден 1-беренеси боюнча айыптап 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратты. Супер KG порталына Атамбаевдин коомдук башталыштагы кеңешчиси Кундуз Жолдубаева түшүндүргөндөй, бул маалымат чындыкка дал келбейт. Биринчиден 5 май бул майрам күнү. Мамлекеттик органдар алардын арасында соттор бул күнү иштебейт. Экинчиден 238-берене бул эски кодекстеги берене. Жаңы кодексте андай жок. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгына кайрылсак, расмий сайтты бузуп кирүү болгондугун айтышты. Демек, колунда бийлик барлардын чыгымчылдык аракети жүрүп жатат. Алар жалган маалымат бергендиги үчүн жоопко тартылаарын унутпаш керек деп билдирди Жолдубаева. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы Атамбаевди айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу жалган маалымат экендигин билдирди. Учурда программисттерибиз бул катанын үстүнөн иштеп жатышат. Ким расмий сайтта мындай маалыматты жайгаштыргандыгын аныктоо иштери жүрүүдө. Мындан улам ал сайттан азырынча алына элек, дешти Супер KG'ге мекемеден. Жалал Абад облусунун Майлы Суу шаарындагы номер 30295 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүрүп, токко урунуп, 2 колунан ажыраган жоокер Руслан Сапарбаевдин иши 10 июнда жогорку сотто каралды. Кылым шамы уюму билдиргендей, сот 1-инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык аскердик бөлүктүн шалаакылык беренеси менен айыпталган 2 офицер 3 жылга шарттуу кесилди. Сот чечиминин негизинде коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет Руслан Сапарбаевга бир жолку камсыздандыруу каражатын төлөп берүүгө тийиш. Аталган уюм сот калыс чечим чыгарды деген баа берди. Буга чейин жергиликтүү сот бул ишти карап офицерлерди шарттуу түрдө 3 жылга эркинен ажыраткан. Кийинчерээк Жалал Абад облустук соту айыпталуучунун доо арызынын негизинде алардын бирин актаган чечим чыгарган. Аскер прокуратурасы жана Кылым шамы уюму буга макул болбой жогорку сотко даттанган. Руслан Сапарбаев 2018 жылдын 8 августунда армиядагы кезмет учурунда токко урунган. Дарыгерлер ага 2 жолу операция жасап, 2 колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсык аскер өзү күнөөлүү экендигин, 6 салынган электр көмөк чордонуна кирип, трансформаторго колун салып алгандыгын билдирген. Аскер прокуратурасы факты боюнча иликтөө иштерин жүргүзгөн. 1 май райондук сотунда Ички иштер министрлигинин мурунку башчысы Молдомуса Кангантиевдин иши боюнча соттук териштирүү уланууда. Отурумдун жүрүшүндө бүгүн күбө катары чакырылган депутат Акылбек Жапаровдун келбей тургандыгы маалым болду. Судья Мирлан Термейчиков күбөгө катталган дарек боюнча чакыруу жөнөтүлгөндүгүн, бирок ал келбегендигин айтты. Биз ага катталган дарек боюнча чакыруу жөнөткөнбүз. Акылбек Жапаровдун жардамчысы чалууга жооп бербей жатат. Депутаттын телефону өчүрүлгөн. Биз социалдык түйүн аркылуу байланышууга аракет кылдык, бирок ал жооп берген жок деп билдирди ал. Эске салсак, Ички иштер министрлигинин мурунку башчысы 2005 жылдагы март окуяларында шалаакылык мамиле кылгандыгы жана 2010 жылы апрель окуясында кызмат абалынан пайдалангандыгы үчүн айыпталууда. Эске салсак, мурунку Ички иштер министри Молдомуса Кангантиевге карата кылмыш иши токтотулгандыгын 24.kg агенттигине анын жактоочусу Икрамиддин Айткулов билдирген. Анын айтымында кылмыш ишинин токтолушу милициянын генералы кылмыштын курамында болбогондугу менен түшүндүрүлдү. Ош шаарындагы Токтогул паркынын кире беришиндеги жаңы оңдолгон этепкичтен машина айдап түшкөн жигит үн катты. Буга чейин Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн берген маалыматы боюнча ал 11 июнда эртең менен кармалган. Көрсөтмөсүндө паркка адашып кирип кеткендигин айтып, бул кылыгы үчүн шаардыктардан кечирим сурады. Караңгыда жолду көрбөй машинаны тепкичтерден турган жака салып алыптырмын. Ош шаарында жашаган бардык адамдардан кечирим сурайм. Жасаган ишим туура эмес. Кылган ишимди моюнга алам. Келтирген чыгымды төлөп оңдоп жасап берем деп билдирди ал. Ош
Шаардык ички иштер башкармалыгы иликтөөнү баштады. Айдоочу Кара Суу районунун 1998 туулган тургуну болуп чыкты. Ал таксист экен. Учурда келтирилген чыгымдар такталууда деп билдирди Сыдыков. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы баардык келтирилген чыгымдар аныкталгандан кийин айдоочу тийиштүү жазасын алаарын баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Эдил Байсалов Кыргызстандын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугундагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Ал эми президенттин башка жарлыгы менен Гүлнара Искакова Кыргызстандын Улуу Британия жана Түндүк Ирландиядагы элчиси кызматынан бошотулган. Эске салсак, Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Байсаловдун талапкерлигин жактырган болчу. Андан сырткары мамлекет башчынын башка жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Белоруссиядагы элчиси болуп Эрмек Ибраимов дайындалды. Мурдагы элчи Кубанычбек Өмүралиев Түркиядагы элчи кызматына дайындалгандан бери анын орду бош турган. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун экс-президент Алмазбек Атамбаевка каршы сотко кайрыла тургандыгын Азаттыкка билдирди. Ал кийинки жумада Бишкектин Октябрь райондук сотуна берчүдүү арызында аберин жана ар намысын коргоп берүүнү өтүнө тургандыгын айтты. Турсунбек Акун мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8-июнда митингде чындыкка дал келбеген сөз айткандыгын белгилеп, аны далилдеш керек деп эсептейт. Жаңы кодекстерде ушактуу, жалган жала деген беренелер алынып салыныптыр. Ошондуктан ар намысыма жана аброюма шек келтирди деген негизде сотко даттанам. Ал 8-июнда митингде Батукаевдин артынан Турсунбек Акун акча тапты деп айтпадыбы? Менин кандай акча иштеп тапканымды далилдесин. 8-июнда Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясынын митингинде экс-президент Атамбаев чуулгандуу иштер, анын ичинде Батукаевдин бошотулушу тууралуу бир топ пикирин айткан. Мыйзамдуу ууру атыккан Азиз Батукаев 2013-жылдын апрелинде Нарын шаардык сотунун чечими менен мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, чартардык каттам менен токтоосуз Чеченстанга учуп кеткен. Соттун чечимине Батукаевдин аккан илдетине чалдыккан жана ичер суусу азайып калгандыгы тууралуу дарыгерлердин тыянагы себеп болгондугу айтылган. Бирок анын жашоосу саналуу экендиги ырасталган эмес. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши быйыл жыл башында жанданган. Тергөөнүн алкагында Батукаев аккан оорусуна чалдыккандыгы тууралуу аныктама берген деген шек менен онколог дарыгер Эмиль Макимбетов, лаборант Ирина Цапова, дагы 3 медицина кызматкери кармалган. Алардын экөө үй камагына чыгарылды. Мындан тышкары мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева дагы шектүү катары кармалып 22 майда үй камагына бошотулган. Жамктын жетекчисинин мурунку кеңешчиси Калыбек Качканалиев камакка алынган. Мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов дагы 26-июнга чейин камакка алынган. 7-июнда Ички иштер министрлиги Атаханов тергөө менен кызматташуу ниетин билдиргендиктен бөгөт чарасы өзгөртүлгөндүгүн маалымдады. Ошондой эле мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Ички иштер министрлигине сурак берип чыккан. 2013-жылы атайын прокурор болуп иштеп турган Нарын облусунун прокурорунун орун басары Майрамбек Акматалиевдин өлкөдөн чыгышына тыюу салынган. Батукаев абактан чыккан кезде башкы прокуратураны жетектеген экс-депутат Аида Салянова дагы өткөн аптада кармалып 26-июнга чейин камакка алынды. Бүгүн 11-июнь күнү Ош шаардык кеңешинин кезектеги 21-сессиясы өтүп жатат. Жыйында Республика Ата журт фракциясынын депутаты Акбаралы Батыров вице-мэр Нурбек Кадыровго кайрылып, анын бир тууган таекеси ижарага алган үй үчүн 214 000 сом төлөй электигин билдирди. Шайлоочулар бир маселени айтып коюумду суранышты. Шаардагы бир ишкана 214 000 сом ижара акысын төлөй элек экен. Урматтуу Нурбек Сүйүнбаевич, ал ишкана сиздин бир тууган таекеңизге таандык экендиги айтылууда. Эгер бул туура эмес болуп калса, сизден кечирим сурайм деп билдирди Батыров. Ал эми шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Муктар Али Шамбиев төлөнбөй жаткан ижара акыны сот аркылуу өндүрүшөрүн белгиледи. Ош шаарында 4 вице-мэр иштейт. Алар Нурбек Кадыров, Асылбек Топчубаев, Саипжан Турдуев, Жасур Азимовдор. Ак Суу районунда тургундардын тамакка ууланышы боюнча жаңы жагдайлар пайда болду. Турмуш басылмасынын кабарчысына маалым болгондой, Бозучук айылынын жашоочусунун кызы акыркы 4 жылдан бери Москва шаарында иштеп келген. Ал жактан болочок жолдош менен таанышып, 3 жылдан бери сүйлөшүп жүрүшкөн. Ушул жылдын жаз мезгилинде алар баш кошууну чечишкен. Кыздын болочок жолдошу ал сыяктуу эле Москва шаарында иштечү. Каада салт менен үйлөнүү үчүн алар эмгек өргү алып мекенине келишкен. Мен өзүм 5 баланын энесимин, улуу балам үйлөнгөн.
Кызымды болсо 8-июнда турмушка узатып, кызды узатуу тоюн өткөргөнбүз. Кудалар Бишкек шаарынан келишти. Болгону 9 киши келди. Биз даярданып кудаларды тосуп алдык. Алар 8-июнда түштөн кийин келишип, 9-июнда түштөн кийин узашты. Кудалар таттуу, борсок жана койдун бышырылган этин ала келишиптир. Алар кетишкенден кийин биз салт боюнча кошуналарыбызды чакырып, кешиктен уз дегенбиз. Эт эч кандай жыттанбай эле болчу. Анткени алар алып келери менен биз муздаткычка салып койгонбуз. Эгерде эт жыттанып кетсе, же бир нерсе байкасам, аны конокторго бермек эмесмин, дейт Бозу Чук айылынын тургуну. Ошондой эле уулануудан кийин ооруканага барып, айылдаштарынын ден соолугун сурап келгендигин дагы билдирди. Койду кудалар Бишкектеги мал жандык саткан базардан сатып алышыптыр деп кошумчалады ал. Бишкектен келген коноктордун арасынан келин жана күйөө бала дагы ууланган. Бирок алар жеңил уулангандыктан дарыгерлерге кайрылышкан эмес. Ал эми үй ээлери конокторду тосуп жүрүп, өздөрү эттен ооз деген эмес. Санапит көзөмөл борборунун адистери анализ алуу үчүн этти үй ээсинде жок калгандыгына байланыштуу кошуналарынан алышкан. Ал эми жаңы эле баш кошкон жубайлар бул окуя териштирилгенден кийин Москвага кетүүнү пландап жатышат. Буга чейин Ак Суу районунда дагы 12 адам ууланып, ооруканага түшкөндүгү жана алардын бири жандандыруу бөлүмүндө экендиги маалымдалган болчу. Маалыматка караганда, ушул жылдын 8-июнунда Ак Суу районунун Бозу Чук айылынын 1993-жылы туулган тургуну карындашын турмушка узаткандыгына байланыштуу кошуналарын конокко чакырган. 9-июнда саат 16:00 чамасында үй ээси кошуналарына кешикке келген эттен ооз тийген. 10-июнга караган түнү коноктор өздөрүн жаман сезип, башы ооруп баштаган. Андан кийин ооруканага 19 адам кайрылган. Алардын ичинен 12 адам ооруканада жатат. Калган 7 адам жеңил уулануу болгондуктан дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ооруканага түшкөн адамдардын тизмеси бул шилтемеде. Ал эми ууланып ооруканага түшкөн Тимур окуя тууралуу айтып берген болчу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Райымбек Матраимовго байланышкан журналисттик иликтөөлөрдөгү фактыларды дагы эле териштирип жатат. Анын жүрүшү тууралуу азырынча эч кандай маалымат бериле элек. Социалдык тармактарда Матраимовдор Кыргызстандан миллиондогон долларларды чыгарып кетип жаткандыгы тууралуу маалыматтар тарап, коомчулукта ар кандай бүдөмүк ойлорду жаратты. Финансы полициясы Азаттыктын иликтөөлөрү боюнча мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу 2 ишти териштирип жатат. Мекеме азырынча иликтөөнүн жүрүшү тууралуу бир дагы маалымат бере элек. Бир жолу байланышканыбызда басма сөз катчысы Анастасия Пискур буларды айтуу менен гана чектелди. Тергөөнүн купуялыгы үчүн тилекке каршы сизге маалымат бере албайбыз. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Жана алар азырынча жарыяланбайт. Иликтөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин эмнелер аныкталды, эмнелер такталган жок, маалымат берип, коомчулукка сөзсүз жеткиребиз. Матраимовго байланыштуу биринчи иш Азаттыктын 2017-жылы чыккан бажыдагы миллиондор деген иликтөөсүнө байланыштуу. Бул берүүнүн негизинде президент Сооронбай Жээнбеков 2018-жылдын аягында тапшырма берип, 2019-жылдын башында финансы полициясы Матраимовдун мүлкүн текшере баштаган. Экинчиси Азаттыктын 29-майда жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондор изи аттуу иликтөөсү боюнча. Анда иликтөөнүн автору Али Токтокунов ишенимдүү булактар Кыргызстандан бир нече жыл ичинде 700 миллион доллар чыгарылып кеткенин айтканын жана анын кеминде 250 миллион долларын тастыктаган документ, банк дүмүрчүктөрү бар экендигин билдирген. Ошондой эле Райымбек Матраимовдун жакындарына катталган мүлк тууралуу дагы сөз болгон. Матраимовго байланыштуу биринчи иш кылмыштар менен жоруктардан бирдиктөө реестрине мыйзамсыз баюу беренеси менен катталган. Анын мүлкүн иликтөө январда башталып, бир угушуга чейин бүтпөй келаткандыгын сынга алгандар дагы бар. Коррупцияга каршы иштер кеңешинин баш катчысы Нурипа Муканова Матраимовдун иши бирдиктөө реестриге катталгандан бери анын мөөнөтү дээрлик бүткөндүгүн дагы айтууда. Ал иликтөөнүн создугуп кетишинин себептери тууралуу буларды белгиледи. Матраимовдун мүлкү коомчулуктун талабы менен текшерилип жатат, бирок бул ишти көзөмөлгө алып, анын мүлкүн текшерип жаткан мамлекеттик органдардын иши коомчулуктун купулуна толбой турат. Анткени ал узакка созулуп кетти. Бул финансы полициясынын чабалдыгын жана ишти аягына чыгаруу боюнча саясий эрктин жоктугун көрсөтүүдө. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 28-майда финансы полициясынын төрагасы Бакир Таировду кабыл алып, Матраимовдун мүлкүн текшерүүнү тездетүүнү тапшырган. Өкмөт башчы Азаттыктын экинчи иликтөөсү боюнча кеңешме өткөрүп, журналисттик иликтөөдөгү айтылган фактыларды иликтөөнү талкуулаган. Кийин финансы полициясы иликтөөдө айтылгандарды териштирүү максатында ыкчам топ түзүлгөн. Ал эми финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гуламжан Анарбаев болсо, Азаттык радиосунун иликтөөсүндө аталган адамдар Европа өлкөлөрүндө дагы акча которуп жүргөндүгүн айткан. Биз 2014-жылы Ички иштер министрлигине жана 2019-жылы финансы полициясына 700 миллион долларга байланыштуу фирмалар, адамдар боюнча өз бүтүмүбүздү берген экенбиз. Азыр кайрадан карап жатабыз. Бул
Бул жерде кара суу, Дордой базарларындагы акча боюнча кеп болуп жатат. Мындан тышкары ошол эле адамдардын Европага, Түркияга акча которгондугу боюнча сөз болуп жатат. Бүгүнкү күндө биз Финполиция менен бирге ошол 700 миллиондун ар бир тыйынына чейин эсептеп, тыгыз иштеп, кандай мыйзам бузуу бар экендигин изилдеп жатабыз. Матраимовго байланышкан ишти иликтөө негизинен финансы полициясына жүктөлгөн. Премьер-министр андан тышкары бир катар тиешелүү мамлекеттик органдарга дагы тапшырма берген. Алардын ичинен Улуттук банк Азаттыктын иликтөөдөн чыгарылган миллиондор тууралуу иликтөөсү боюнча териштирүү башталгандыгын кабарлап, мыйзамсыз акча жүгүртүүнү ачыкка чыгаруу боюнча Азаттыктын ишин колдой тургандыгын билдирди. Ал арада социалдык тармактарда Матраимовдор Кыргызстандан миллиондогон долларларды чыгарып кетип жатат деген маалымат тарады. Финансы полициясы бул дагы иликтенип жаткандыгын маалымдады. Коррупцияга каршы иштер кеңешинин баш катчысы Нурипа Муканова бул коомду ар кандай бүдөмүк ойлорго түртүп жатканына көңүл бурду. Мисалы, коомдо Шадиевке мүлкүн сатып мамлекеттен чыгып кетүүгө шарт түзүлгөн. Андан кийин гана иш козголду деген сөздөр айтылып келет. Демек, прецедент бар. Коомчулук менен эксперттер дагы ушундай эле сценарий Матраимовдун ишинде колдонулуп жатат деп күмөн санашууда. Өкмөт чет өлкөгө чыгарылган каражаттар боюнча Азаттыктын иликтөөсүндөгү фактыларды тез арада далил материалдар менен четке кагып же тастыкташа керек болчу. Бирок дагы эле үн катпай турат. Болгону комиссия түзүлдү. Териштирилет деп эле чектелди. Бул коомчулук күтүп жаткан жооп эмес. Эми болсо сыртка аз суммадагы акча чыгарылып кетип жаткандыгы тууралуу маалыматтар тарап жатат. Райымбек Матраимовдун агасы, Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов буга чейин Азаттыктын иликтөөсүнө жообун парламенттин расмий сайтында жайгаштырган. Анда Матраимовдордун үй бүлөсүнүн айланасындагы кырдаал саясатташып кеткени сөз болгон. Матраимовдун мүлкүнө байланыштуу иликтөөлөрдү жасап келаткан factcheck.kg сайтынын редактору Болот Темиров териштирүүнүн узакка созулушун финансы полициясынын ишинин өзгөчөлүгү менен түшүндүрдү. Тергөө органдарынын иштөө ыкмалары башкача да. Алар бир топ маалыматтарды тактап аныкташ үчүн көп иш жасашы керек. Бирок эч нерсе табылган жок деген жыйынтык чыгарса, бул өтө начар көрсөткүч. Мүмкүн Азаттык жана factcheck.kg сайтына чыккан маалыматтардан дагы көп маалымат таап чыгышар. Райымбек Матраимов коомчулукта Райым Миллион деген каймана ат менен белгилүү. Ал 2017-жылдын 23-ноябрында кызматтан бошотулган. Матраимов кызматтан мыйзамсыз алынганын айтып, өкмөттү сотко берип, соттон утуп алган болчу.